Саламатсыңар урматтуу окуучуларым. Бүгүн биз силер менен кайрадан сабагыбызды улантабыз. 4-нчү суроо. How many liters? Канча литр of oxygen кычкылтек are liberated топтолот by heating ысытуу менен potassium chloride калий хлораты at STP нормалдуу шартта 490 грамм potassium хлоратын ысытканда нормалдуу шартта канча литр кычкылтек топтолот? Берилди. Given. Mass of potassium chloride. Бар 490 грамм. Эмнени сурап атат? Кычкылтектин көлөмүн тапкыла. Solution. Чыгаруу. Эң алгач реакцияны жазабыз. Potassium chloride ысытканда potassium chloride жана oxygen кычкылтек бөлүнүп чыгат. Реакцияны теңдейбиз. 2 калий хлор 2ден теңделди. Кычкылтек бул жакта 6, бул жакка 3 жазсак 6 теңделди. Бизге белгилүү болгон potassium chloride'in массасы. Демек, анын молун эсептейбиз. Молун эсептөө үчүн малярдык массасын билүүбүз керек. Малярдык массасын эсептесек, potassium chloride'in 1 калий атомунан 1 болгондуктан 39 грамм моль. Кошобуз. Хлор атомунан 1 көбөйтүлгөн 35,5 грамм моль. 3 көбөйтүлгөн 16 грамм моль. Малярдык массасы бар. Калькулятор менен эсептесек 39 кошобуз 35,5 кошобуз 3 көбөйтүү 16 бар 122,5 грамм моль. 122,5 грамм моль. Моль potassium chloride барабар mass potassium chloride бөлүнгөн molar mass potassium chloride барабар 490 грамм бөлөбүз 122,5 грамм моль. Барабар эсептесек 490 бөлөбүз 122,5 барабар 4 моль. 4 моль. Демек 4 моль potassium chloride ысытылып жатат. Канча моль кычкылтек пайда болот? Аны эсептейбиз. Эгер 2 моль potassium chloride ысытылганда 3 моль кычкылтек пайда болмок. 4 моль potassium chloride ысытылса, x моль кычкылтек пайда болот. Качылаш көбөйтүрсөк 2 көбөйтөбүз x бар 4 көбөйтөбүз 3 2 калат бар 6 моль. Демек, бул жерден 6 моль кычкылтек пайда болуптур. Бизден көлөмүн сурап атат. N барабар V бөлүнгөн 22,4 литр бөлүнгөн моль формуласы менен көлөмүн эсептейбиз. V барабар N көбөйтөбүз 22,4 литр бөлүнгөн моль. V кычкылтек барабар 6 көбөйтөбүз 22,4 литр бөлүнгөн моль. Барабар калькулятор менен эсептесек 6 көбөйтөбүз 22,4 134,4 литр
134,4 litr. Cevabı 134,4 litr кычкылтек аба liberated топтолот. 5-ci суроону окуйбуз. Calculate эсепти the volume көлөм of air аба required талап кылынган керектелген to burn күйгүзүү ethyl alcohol этил спирти формуласы at STP нормалдуу шартта 4,6 грамм этил спиртин күйгүзүүгө керектелген абанын көлөмүн эсептегиле. Берилди. Given mass of ethyl alcohol барабар 4,6 грамм. Volume of air абанын көлөмү суралып жатат. Чыгаруу solution. Кандай гана органикалык затты күйгүзбөйлү, андан көмүр кычкыл газы жана суу пайда болот. Реакцияны теңдейбиз. Көмүртектен 2, бул жака дагы 2, суутектен 6, бул жака 3. Эми кычкылтектер. Бул жакта 2 көбөйтүлгөн 2 4, кошулган 3 7, бул жакта 1, бул жака 3тү жазсак 7. Реакциябыз теңделди. Экинчи, этил спиртинин массасы белгилүү, демек анын молун эсептейбиз. Малярдык массасын эсептесек, этил спиртинин барабар 2 көмүртек атому көбөйтүлгөн 12 грамм моль. Кошулган 6 көбөйтөбүз 1 грамм моль. Кошулган 1 көбөйтөбүз 16 грамм моль. 24, 6 кошсок 30, 16 кошсок 46 грамм моль. Моль этил спиртинки барабар 4,6 грамм бөлөбүз 46 грамм моль. Барабар 0,1. Демек 0,1 моль этил спирти күйүп жатыптыр. Канча моль кычкылтек сарпталганын эсептейбиз. Эгер 1 моль этил спиртин күйгүзсөк, анда 3 моль кычкылтек сарпталат. 0,1 моль этил спиртин күйгүзгөндө x моль кычкылтек сарпталат. Бул жерден x барабар 0,3 моль. Демек 0,3 моль кычкылтек сарпталыптыр. Кычкылтектин көлөмүн эсептейбиз. Барабар 0,3 көбөйтөбүз 22,4 литр бөлүнгөн моль. Кычкылтектин көлөмү барабар бул жерден 0,3 көбөйтөбүз 22,4 барабар 6,72. 6,72 литр. Абада 21% кычкылтек түзөт. Эгер 6,72 литр 21% болсо, анда 100% болуу үчүн x литр болуу керек. 21 көбөйтөбүз x барабар 6,72 көбөйтөбүз 100. X барабар
Көбейтөбүз 100 бөлөбүз 21. 32 литр. Демек 32 литр аба керектелет экен нормалдуу шартта. Мен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки видео сабактардан көрүшкөнчө сак саламат болгула.